Дин маселесине байланышкан кебисти улантабыз. Жогорудагы биз сөз кылган өзгөртүүлөрдө даваатчылардын ишмердүүлүгү да камтылган. Тактап айтканда, мыйзам долбоорго ылайык даваатчылар үйлөрдү кыдырып диний үгүт иштерин жасоого тыюу салынат. Мындай эрежени бузгандар административдик мыйзамдарга ылайык жоопко тартылат. Эске салсак, даваатчылар бир эле Кыргызстан ичинде эмес, Индия, Бангладеш жана Пакистанга да барып билим алып келишет. Анткени бул аракеттер муфтият тарабынан көзөмөлдөнбөсө дагы өз ара мусулман коомчулугу тарабынан тескелет дешет. Кесиптешим Исмат Ибрагимов мындай сунуш эмнеден улам сунушталып жатканын түшүндүрөм деп турат. Исмат, саламатсызбы? Айтсаңыз, мамлекеттик диний агенттиктин дин үгүттөөчүлөрүнүн аракеттерин чектөө тууралуу мыйзамды алып чыгуусуна эмне түрткү болуп тур? Рахмат, Мирлан. Негизи эле ошол диний тутум жанагы диний уюмдар жөнүндө жаңы мыйзам долбооруна ылайык ушул дааватчылардын ошол мыйзамдын пункттарына кирип калган негизги себеби Кыргызстанда айрым аймактарда тоолуу аймактарда диний билими тайкы болгон жаштарды башка жаман жолдорго үгүттөп кеткен дааватчылар эмес, алардын ичиндеги айрым кишилер, айрым топтор болгондуктан ошол жаштарыбыздын диний экстремизм жана башка диний жаман агымдарга азырылып кетүүсүн алдын алуу жана алардын диний экстремисттердин жана таасирлеринен арылтуу максатында ошондой жолго барышыптыр. Дааватчылар болсо, алар негизинен Кыргызстанда 1990-жылдардан бери иш алып келатат экен. Булардын коомго пайдалуу дагы, зыяндуу жактары дагы бар деп айтып келатышат. Пайдалуу жактарын айта турган болсок, бул дааватчылар жанагы динди, исламды Кыргызстанга, кыргыз колуна жайылтуу иштеринде аябай чоң роль ойнойт. Ал эми зыян жактары болсо, жана мен башында белгилеп кеткендей, ошол айрым топтордун гана терс кызыкчылыктары, терс жана көрүнүштөрү ошол дааватчылар кишини элге жаман көрсөткөндөй түр калтырып атат да. Дааватчылар негизинен ошол биздин Кыргызстанда 2000-жылдардын башында аябай масштабтуу түрдө өсүптүр. Алар азыркы учурда дүйнөнүн булуң бурчунда, каалаган жерде, Индияда жана Пакистанда, башка ислам мамлекеттеринде ошол кыргыз жарандарынын ошол диний билимин өркүндөтүү, өстүрүү жана өзүнө өзү диний жактан өстүрүү максатында ошол атайын дааваттарга барып, 1 ай, 2 ай, 4 ай жана 6 айлык дааватка кеткен мекендештерибиз дагы ошол азыр бүгүнкү күндө учуратканга мүмкүнчүлүк бар да. Негизи муфтият дааватчылардын иш аракети жана ишенимдери Кыргызстандагы салтуу исламга жат эмес деп эсептейт. Бирок дааватчылыкка чыгуунун өз тартиби кандай экен? Туура айтасыз. Ушул муфтияттын белгилеген атайын тартиби боюнча биринчи ошол дааватка, диний үгүткө чыга турган адамдын үй бүлөсү ыраазы болуш керек экен. Себеп дегенде ал 1 ай же 2 ай, 3, 4 ай бир башка жактарга илим алуу максатында кетип, ал үй бүлөсү бул жакта ачка же болбосо башка бир оор иштерде иштеп аткан болсо, анын ал ошол дааватчынын жанагы негизи максаттары жана орундалбай калышы мүмкүн экен да. Ошон үчүн бул жакта биринчиден үй бүлөнүн ыраазычылыгы, андан кийин болсо ошол балдарынын ыраазычылыгын алып кетиш керек экен. Ошондой эле так белгиленген муфтияттын жана тартиби боюнча Кыргызстандагы 1 айдан ушул 4 айга чейинки дааваттын түрлөрү бар экен. Негизи дааватка тыюу салынган өлкөлөр барбы экен? Ооба, албетте. 2000-жылдардын баштарында айрыкча Орусия мамлекети, Тажикстанда ошол дааватка атайын тыюу салышты. Себеп дегенде бул дааватчыларды таблигый жамаат деп коюшат экен. Бул таблигый жамааты ошол жана экстремисттик топторго, экстремисттик атайын уюмдарга жакын, ошолордун идеологиясын ташып жүрөт деген шектер менен ошол Орто Азияда Тажикстан, анан Орусия мамлекетинде тыюу салыныптыр да. Ал башка өлкөлөрдө болсо, бул жамаатка эч кандай мындай айрыкча сындар деле көп айтылбайт экен. Ошол жанагы таблигый жамааты араб өлкөлөрүндө аябай кенен кулач жайып
өскөн бир жамаат болуп эсептелет экен. Себеби ал 1926 жылы индиялык Мухаммед Ильяс тарабынан негизделип, ал ошол Мухаммед пайгамбардын жолу, анын басып өткөн жолу жана келечек урпактарына көргөзгөн диний багыттагы жанагы диний багыттагы сунуштарын, насааттарын ушу элге жайылтуу максатында сунушталыптыр да. Рахмат, мен эске сала кетейин, Кыргызстанда даваатчылардын ишмердүүлүгүнө тыюу салуу долбоору боюнча кененирээк маалыматты менин кесиптешим Исмат Ибрагимов айтып берди. Биз болсо жаңылыктар түрмөгүн улантабыз.